Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар? Эфирде кайрадан Майдан. Говори ТВ интернет телеканалы саясий дебаттарын улантат. Биздин түз эфир Говори ТВ интернет сайтында, Говори ТВнын социалдык баракчаларында, ошондой эле Next ТВ телеканалында көрсөтүлүп жатат. Берүүнү бүгүн мен Канышай Мамыркулова алып барам. Алгач катышуучулар менен учурашып алалы. Саламатсыздарбы? Сиздерге айта кете турган жагдай, дебат адаттагыдай эле 3 раундтан турат. Биринчиси темаларды, позицияларды такташуу, темага ылайык. Ал эми экинчиси элдин үнү, бул коомчулукта, ошондой эле интернет тармагында айтылган пикирлерге талдоо жасайбыз. Үчүнчүсү жыйынтык кандай болуш керек, талкуудан улам кандай жыйынтыкка келебиз. Эми эскерте кетели, классикалык дебаттардын эрежеси майданда так сакталат. 2 мүнөттөн ашык убакыт чойгонго болбойт. Эмесе бүгүнкү шайлоо 2020 баарына каршылар баарын өзгөртөбү деген темадагы дебаттын катышуучуларын тааныштырып өтөлү. Алгач сизден баштайлы. Кубанычбек Исабеков, Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери, саясий ишмер. Ошондой эле Клара Соронкулова, эксперт. Замирбек Көчөрбаев, баарына каршы кыймылынын мүчөсү, ошондой эле 40 чорок коомдук уюмунун жетекчиси. Ошондой эле Тимур Абылаев, жарандык активист. Сиздер бүгүн бул темага ылайык катышып жаткандыктан шайлоого тиешелүү жагдайларыңарды тактаган жокпуз. Өзүңүздөр билгендей, эртең 18 сентябрда Достук мейманканасында саат 11-де шайлоо 2020 баарына каршы деген конференция өткөн турат. Акыркы саясий жагдайларды карасак, бул кыймыл кандай десек дагы активдеше баштады. Мунун мамлекеттин стабилдүүлүгүнө, алдыга карай саясий окуяларда таасири кандай болот? Ошондуктан бул олуттуу маселе болгондуктан бүгүн да талкуулоого туура келип турат. Эмесе алгач бул кишиден баштайлы, ошо кыймылдын мүчөсү. Сиз биринчи жагдайын угуп алалыбы? Жолу улуу бар. Сиз дагы ошол тараптан. Агайдан баштайлы. Мен байыңкы боюнча инерция менен кетип баратам, кечирип коесуздар. Биз бул талкууну буга чейин дагы башка эфирде талкууладык эле. Ошонун күйсү менен баратам. Агайдан баштайлы. Эми ар бир Кыргызстан жараны өзүнүн оюн билдиргенге, жана ошону агитация жүргүзгөнгө, күттөгөнгө, андан сырткары ал кишини мажбурлап же кыйнасан үчүн жоопко да тартылат. Бул 31-берене Конституцияда жазылып турат. 33-да болсо кыргыздын жараны шайлаганга жана шайланганга акыбысы бар деп турат. Анан бул шайлоо жөнөкөй шайлоо эмес. Бүгүнкү Кыргызстандын акыбалы пандемиядан кийин өзгөчө төмөндөп кеткен маалда, социалдык, экономикалык жактан. Анан бул шайлоо негизи мына 10 жылдан бери убактылуу өкмөт келген назад кеткенбиз. Эми кыргыздын келечегин аныктай турган шайлоо. Мындан ары ылдыйлаганга эч кандай укугубуз, мүмкүнчүлүгүбүз да жок. Ошон үчүн татыктуусу барбы же жокпу? Тынч өтөбү же Украина менен Беларусьтан кейпин кийебизби? Же андан жаман болуп кетеби? Бул эгер азыр эки күч кармашып атат. Биринчи административдик күч, экинчи каражат жагы менен кетти. Жөнөкөй саясий партиялардын акыбалы азыр катышып аткандардан чейин болот. Анан адамдын укугун тебелегенге эч кимдин акысы жок. Анын үстүнө бизде конституциялык мыйзам бар. Шайлоо боюнча президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө. Ошонун 37-38 беренелеринде так жазылып турат. Ар кимдин укугу бар, ар бир партияга добушун бергенге. Ошол эле маалда азыр 16 партия бар атабы, 17-сине белги койгонго, баарына каршы дегенгечи. Аны кээ бирлер айтып атат, бул оппозиция депчи. Эч кандай оппозиция эмес ал. Ар ким өзүнүн укугун колдонуп туруп бериш керек добушунчу. Жарандардын Ошол болгонучу. Эгер баары жакпай атса, же болбосо жаккандары артта калып, алар өтпөгөн турган болсо, ар кимдин укугу бар да. Менин укугум бар мисалы. Бизде азыркы күндө алдап атышат. Мына СМСте мен да калдым, аялым да алды. Паспорт номуруңуз менен инеенди жиберип коюңуз, биз деген тактоо иретинде деп атат. Бул дагы туура эмес. Мен билем кайсы жерден, участоктон кайсы жерге барып добушун берер. Мен уже 10-15 күндөн бери баарына каршы деген саясат жүргүзүп атам. Бир нече массалык маалымат каражаттарында айткам.
Себеби бүгүнкү программалар да жакпайт, алып бараткан кишилер да жаккан жери жок. 271 соттолгон кишилер бар да. Дагы 51 ушу коррупцияга баарына катышкан, зордук зомбулукка катышкандар бар да, жеген ичкендер бар да, алардын сотунун чечими жокторчу бүгүнчү. Эми ошолорду кайра барабызбы? Же жанагы 120 депутаттын Атамбаев айткандай чимкириктерин дегендейчи, кайра 88-и баратат. Анын ичинде соттон, түрмөдөн качып барбаш үчүн эле, түрмөгө барбаш үчүн акчасын чачып, мамлекеттин жанагы кир акчаларды чачып туруп кайра баратышат. Ушуларды шайласак биз кайда барабыз? Мугалимдерди мажбурлап атат азыркы күндө. Жеке эле мугалим эмес, паспорттарын алып туруп, окуучуларын да алып кел деген болуп атат азырчы. Окуучулардын ата-энесин алып кел депчи. Мен кайрылар элем, урматтуу агайлар, эжейлер. Мен дагы ушул деңгээлге келгем, силердин аркаңар менен келгем. Бирок эртең балдарды кайсы жүзүңөр менен силер ошону чындыкка, тазалыкка үгүттөйсүздөр? Эгер ушул шайлоону биз кир өткөрсөк, келечегибиз кандай болот? Демек келечек кечирбейт деген көз караштасыз. Эгерде ушул жол менен кетсек, сиз угал, андан кийин сиздерге өтөлү. Мен урматтуу Байкенин айтканына толук кошулам. Чындыгында эле бүгүн көрүп, билип туруп, кантип ушуларды шайлайбыз деген ойго биз да келип атабыз. Анан мен эки нерсеге бөлөт элем. Биз өзүбүздүн көз карашыбызда 10 жылдан бери азыркы партиялык система болбойт деп, азыркы шайлоо системасы болбойт, могу чириген система түп тамырын алмаштырыш керек деген принципте келатканбыз буга чейин. Ошондо дагы деле турабыз, 10 жылдан бери келатабыз. Анан экинчиси мына Байке айткандай жанагы нерселер болуп атат. Ошол коррупционерлер келатканы, жана транспорт министрлигине эле айталы, жана 500 000 доллар менен эми өткөндө улуттук кеңеште 520 000 доллар менен улуттук кеңеште президентибиз өзү уяткарды. Коопсуздук кеңеште өзү уяткарган. Эми ошол адам кайра биримдик партиясы менен келатат. А ошондой коррупционерлер толуп келатат. Эми кантип анан коррупция менен күрөшөбүз деп айта алабыз, ошонун баарын көрүп туруп. Эми албетте бул жерде андан башка дагы жакшы партиялар бар. Муну моюнубузга алышыбыз керек. Элдин арасынан чыккан партиялар бар. Көрүп атабыз. Бирок буларга салыштырмалуу булардын кандайдыр шансы аз болуп, анан ошол майда партиялар бириге албай калышты да элдин добушу бөлүнүп кетти. Канча деген мен өткөндө эле айткандай 8, 9, 10го жакын партия жүрөсүздөр. Мен баарыңарда менин жакшы адамдарым бар. Мына реформа партиясында Манас Саматов деген агам баратат. Сенде досторум баратат. Кимиңерге добуш беребиз? Анан эми основной тигилер кетип баратат. Эми элдин кызык основной кимдер кетип баратат? Основдук бийликке ыктаган партиялар кетип баратат. Алар кимдер? Алар Биримдик партиясы, Мекеним Кыргызстан партиясы, жана башка партиялар. Ошол партиялар 5 жыл мурун айткан убадаларын азыр дагы айтып келатат. Мына 5 жыл эшек такалаштуу, сиз айткан 87 депутат кайра келатат. Эмнеге аларга бардык мүмкүнчүлүк болду да ошол убадаларын аткарганга? Бирок аткарган жок да. Кайра эле баягы эле убадаларын илип коюшту баннерлергечи. Эми уят да ушунун барычы. Эми мен бул жерден бир нерсеге такталып кетким келип атат да. Кече күнү Борборлук шайлоо комиссиясынын бир юристи айтып чыгып атат да, баарына каршы болгондо деле бул эч кандай пайда жок, кайра эле булар келет дегендичи. Анан атайын мен магазинге барып ушул нерсени сатып алдым. Бул жерде 2020-жылы акыркы жолу оңдоо түзөлөр киргизилиптир. 30-июнунда киргизилиптир. Ушул 2020-жылдын 68-конституциялык мыйзамдардын редакциясына ылайык деп. Азыр коомчулукта элдерди кайра башкача түр менен мындай алаксытуу нерселер жүрүп атат да. Силер азыр каршы берсеңер деле бул талапкерлер кайра келет. Кайра эле ушулар партиялар бир айдан кийин шайлоо болот депчи. Андай эмес. Мен ошону окуп коеюн. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан төмөнкү учурларда шайлоо болбой калды деп таанылат. 37-берене. Бул жерде мынтип жазып атат. 3-пунктунда эгерде талапкерлердин башка тизмесине караганда алда канча көп сандагы добуш алган талапкерлердин тизмеси үчүн берилген шайлоочулар добуштарынын саны шайлоочулардын бардык талапкерлердин тизмесине каршы берилген добуштардын санынан аз болсо дейт, бул учурда кайра шайлоо өткөрүлөт. Түшүнүктүү да. Демек, биз эң көп добуш алган партиядан баарына каршылар эгер бир добушка көп болсо, анда бул шайлоо кайра шайлоо болот экен да, токтотулат экен. Анан эми кайра шайлоо жөнүндө деген эмне? Бул жерде 38-беренеде турат. Кайра шайлоо өткөрүлгөн учурда иш аракеттери шайлоону жараксыз деп таануу үчүн негиз болгон талапкерлер кайрадан шайлануучу орунга талапкерликке көрсөтүлүшү мүмкүн эмес. Түшүнүктүүрөк го дейм. Бул жерде
ошол жанагы 16 партия борбордук шайлоо комиссиясына тизме беришти да. Бирөөсү 200 берди, бирөө 20 берди. Ошонун бирөөсү да кайра талапкер боло албайт. Кайра шайлоого келбейт. Келбейт. Мына ушуну так Бишкекте кыргыз эли. Мейлиңиз, бул теманы андан ары улантабыз. Бул жаңы эле башталды. Эми экспертке сөз берели, андан кийин Ордо партиясын кечирип коесуздар, жарандык активистке сөз берели. Мен да мыйзам бузбайын. Сизден баштасак. Партиялардын аттарын айтканга болбойт. Мамрукуловдун студиясынан каалагандай айта бергиле, бул жерден болбойт. Себеби Говорит ТВ мультимедиалык агенттиги борбордук шайлоо комиссиясынан мыйзамдуу түрдө аккредитациядан өткөн жана талаптарды сактайт. Ошондуктан экөө кылышка. Замир мырза жана мыйзамды келтирип атпайбы, бул жерде туура түшүнүш керек да, анткени несостоявшиеся выборы и признание выборов недействительными дегендин, жараксыз дегендин айырмасы бар, чоң айырмасы бар. Эгерде чындап эле кандайдыр бир партиялар бузуп бир участокто дейли да, ошонун кесепетинен шайлоо болбой калса, кайрадан катышууга ошол партиялардын акысы жок. Эки айырма бар да, укукта. Шайлоонун жыйынтыгында эки нерсе бар да, жараксыз жана болбой калды деген эки түшүнүк бар. Выборы не состоялись и выборы признать недействительными деген. Көп учурда ошондой болот. 10-жылы деле мен борбордук шайлоо комиссиясында иштеп турдум го, ошондо канча бир топ эле участоктарда биз шайлоо недействительный деп таандык да, анткени бир топ партиялар баягы мыйзам бузуп, протоколдору туура эмес чыгып, ошо менен шайлоонун жыйынтыгы, ошол участоктогу шайлоонун жыйынтыгы бурмаланып калгандыктан биз аны бузулду. Шайлоо недействительный дедик да. Анан бул жерде жана баарына каршы дегендин өзүнүн укуктук мындай тарыхы бар. Бул нерсе советтер убагынан калган, аны окумуштуулардын баары эле айтат, рудимент, советский рудимент депчи, анткени бир дагы өнүккөн өлкөдө против всех деген түшүнүк жок. Кубанычбек мырза айтып атпайбы, партияларга добуш берүүгө укугу бар деп, туура, бирок против всех деген партия жок да. Против всех деген партия эмес да. Туурабы? Против всех деген партия эмес. Ошон үчүн бул советтер убагынан калгандагы, анан постсоветтик чөлкөмдө жоюлду көп жердечи, орустарда жоюп салды. 2009 болуш керек эле конституциялык соту конституцияга карама-каршы келет деп таанып, мындай болбош керек деп аларда жоюп салды. Бир эки күч федерациясында калган болуш керек субъектлериндечи. Анан бизде болсо 2011-ге чейинби, 12-ге чейинби бар болчу ошондой берене. Каршы баарына каршы добуш бергендин эмеси көп болсо, проценти көп болсо, анда кайра кайталанган шайлоого ошол партиялар катышпайт, ошол кандидаттар катышпайт деген беренелер бар болчу да. Анан кийин ошону өзгөртүп коюшту. Эми мен бул жерде кандай десем, мен мындай жалпысынан алганда баарына каршы дегенге каршы эмесмин. Ошо жагдайды алсак да, Кыргызстандагы жагдайды ала турган болсок, мен каршы эмесмин. Анткени бул жарандардын, шайлоочулардын ушул системага карата болгон баягы ишенбес, нааразычылыгы, анан ишенбестиги болуп атат да. Анан ошону көрсөтүүнүн бир жолу болуп атат. Ал нерсе укук немеде теория, укук теориясында да, мыйзамдарда да бар. Эки түрү болот да, бойкот деп коет. Бойкот дегенде баягы шайлоого барбай коет да. Экинчи түрү мына бизде болуп атат да. Ошондо бизде эки түрү болуп атат. Бойкот жарыялап барбай коюу, же болбосо баарына каршы добуш берүү депчи. Бирок экөө тең майнапсыз да. Анткени мурда мыйзамдарда майнапсыз, натыйжасы жок. Анткени мурда бойкот деген түшүнүк бар болчу. Мына Кубанычбек мырза билет. Эгерде 50% жетпей калса, 50%га жетпесе, шайлоочулардын саны, келген саны, шайлоого келген саны, явкасы жетпесе, анда шайлоо болбой калды деп таанылыш керек да. Бул туура нерсе болчу. Эгерде шайлоочулар жарымынан келбесе, анда каяктагы ишеним, туурабы? Шайлоого катышып аткан партияларга же кандидаттарга аны да алып коюшту. Референдум деле ошондой өтүп атат. 50%га жетпесе деле референдум болду деп таанып коюп атышат. Экинчи жолу, мына биздеги экинчи жолу болуп атат да. Бунун да эч кандай натыйжасы болбойт. Айтып атышпайбы? Ал башка түшүнүк, жараксыз жана шайлоо болбой калды деген түшүнүктүн айырмасы бар. Анан бул жерде жараксыз деп табылат дегендин өзүнүн негиздери бар. Окусаңыз ошол жерде бар. Кайсыл учурларда жараксыз деп табылат депчи. Анан бул жерде кайра катыша берет. Анткени ал жанагы тыюуну алып коюшкан. Катышса болбойт деген тыюуну алып коюшкан. Ошондуктан кайра эле катыша берет да. Бул жерде эч кандай мындан эч кандай жыйынтык чыкпайт. Партияга эле мыйзам боюнча катыша берет. 16сы бар эле катыша албайт. Ордо партиясынын өкүлүнө, жарандык активист Тимур Абалаевга сөз берели. Саламатсыздарбы? Бул жерден эми биз Замир мырза менен буга чейинки дагы башка телекөрсөтүүдө сүйлөшкөнбүз, бул темада талкуу жүргүзгөнбүз.
эми Клара эжекебиз жакшы бир жооп айтып кетти да. Юридикалык жагын, мыйзамдык жагын, мындай жогорку кесипкөй адис катары жакшы өзүнүн эмесин баамын билдирип кетти да. Бирок бир жерден мен деле жарандык активист катары чакыргандан кийин ошондой сүйлөйүн. Жөнөкөй жаран катары мен биринчиден мыйзамдуулукка чакырат элем да. Анткени мыйзамда кандай жакшыбы жаманбы, мыйзамдар бар да. Мыйзамдар бар болгондон кийин мыйзамдар так аткарылыш керек. Биринчиден. Экинчиден болсо, мисалы, могу шайлоо, эгерде биз муну бойкот кылып туруп, же болбосо баарына каршы добуштарды, жарандарды үндөп туруп, чакырып туруп, ошончо көп добушту топтоп туруп, биз буну болбой калды деп туруп, ошого келе турган болсок, шайлоонун жыйынтыгы менен шайлоо болбой калды, анткени элдин баардыгы каршы добуш берди дегендей да. Андай отурган болсо, биз башка жагын да карап көрөлү да. Мисалы, азыркы күндө бюджетибизде чоң тартыштык бар. Чоң тартыштык бар да. Ушул шайлоону өткөрүү үчүн Боршайком башында бир 800 миллион сом каражат коротмок. Бирок бүгүнкү күндө элдин наразычылыгы пайда болуп, ар кандай коомдук талкуулар жаралып, шайлоого мынча каражат кетпеш керек деп атып туруп, жарымына түшүрүп туруп, азыр 400 миллион тегереги болуш керек эле. 400 миллион. Турциядан 100 миң доллар алып атып карыз. 400 миллион тегерегинде азыр мамлекет ушуга сарптайт. Бул кимдин акчасы? Бул болсо элдин акчасы. Бул сиздердин, биздин чогулткан, биздин салык катары берилген акчалардын эсебинен шайлоо өткөрүлүп атат. Демек, мыйзамда ошондой убакыт көрсөтүлүптүр. Демек, мыйзамда ошондой каражаттар бөлүнүп атыптыр. Бюджеттик тартыштык болуп атса дагы. Демек, анда ушул оюн шарты менен жүрүш керек. Оюндар, шайлоо процесси ушундай шарт менен жүргүзүлүш керек. Биринчиден, экинчиден болсо, азыр 16 партия катышып атат. Азыр жалпысынан эле мисалы жөнөкөй жаран катары караганда партиялар эки топко бөлүнүп калды. Биринчиси бул бийликтин топтору, бийликтин партиялары. Алардын ичинде бийликтеги жанагы өзүңүздөр эле айтып кеткендей, азыркы чакырылыштын 78 депутаты кайра баратат, 3 партия менен. Ал ортодо нейтралдуу партиялар бар. Андан кийин элдик партиялар чыгып келди. Жаңы түзүлгөн элдик партиялар бар. Элдин азыр эгерде тандоосу болбогондо, тандоого мүмкүнчүлүгү жок болгондо, жалаң эле бийликтин партиялары келе атканда, сиздер ушул демилгени көтөрсөңүздөр чоң колдоо алмаксыздар да. Бирок азыр бар да, азыр салыштырганга бар. Бийлик эл ачык эле көрүп турат. Бул бийликтики, бул болсо элдик партия экени көрүнүп турат. Бийликтики булар административный ресурс колдонуп атат. Каражаттар бар. Элдик партиянын каражаты жок, административный ресурс жок. Демек, тандоо бар. Жок, тандоо силер ошол мүмкүнчүлүктү бериш керек да. Элдик партияларга баштан эле кесип алсаңар, анда жыйынтык чыкпайт да. Ушуларды тескерисинче каршы чыкпайт. Шайлоо каршы дебей, тескерисинче кайра колдойлу. Мына элден чыгып келаткан уул кыздар келатат. Таза партиялар келатат. Ушуларды колдойлу деп туруп, ошондой демилгени көтөрүш керек да. Баарына каршылар элден чыкты деген партияларга жардамчы болуп тийиш, Сиз айтып атпайсызбы? Туура, биз биригип, баарыбыз биригишибиз керек эле. Бирок мен жана дагы айттым, азыр дагы айтам. Сиздер бир топ партияга бөлүнүп кеттиңиздер. Тескерисинче баарыбызды бириктире турган, ошол бийликтин партияларын, ошол жана коррупционерлердин баардыгын люстрация кыла турган бир гана нерсе бар. Бул баарына каршы. Анан көрө келгиле, баардык жана элден чыккан партиялар биригели да баарына каршы добуш берели. Ошондо биз биригебиз бир гана жерге. Анан элдин баардыгы 8 партияга бөлүнүп кетет, андай болсо 10 партияга бөлүнүп кетет. Мына биримдик ушул жерде турат. Ошондо мындай жаңы чыгып келаткан партиялар, булар силерге баарына каршылар. Бир гана нерсе болот да, бир нерсе бир күчкө биригип, эскилер менен күрөшүш керек. Анан булар силерге кошулуп алса, силер деген башка максатты көздөп кетсеңерчи, биз азыр ага андан кийинки суроого токтололу, агай. Мүмкүн болсо азыр Замир мырзанын эстентип кетелик да. Замир мырза айтып атпайбы? Силер көпсүңөр деп атасыз да, Замир мырза. Силер мына 8 партия болуп атасыңар, 8 партия бириксеңер болмок деп туруп. Албетте 8 партиянын өзүнүн партийный система болгондон кийин ар бир партиянын өзүнүн көз карашы бар болот. Бул туура нормалдуу эле көрүнүш. Андан кийин сиз айтып атпайсызбы? Аргумент берип атасыз да. Менин досум бул жакта, менин досум бу жакта депчи. Мындай болгондо биз достукка карап туруп Замир мырза, достукка карап туруп добуш бербеш керек. Шайлоо бул жоопкерчиликтүү нерсе. Партиянын досуңуз болобу, тууганыңыз болобу, өзүм жерим, мен биздин кулун, биздин жерибиздин кызы, баласы деп туруп кыргыздар добуш бербеш керек. Ошо программанын кайсы маселени көтөрүп атат? Ошого жараша биз агайга сөз берели. Агай карындаш дагы, бул жигит дагы эми эксперт катары катышып атканы менен бир партияларда да мүчөсү. Ошон үчүн булар да аракет кылат партиясы өткөнгөчү. Азыр мен башкача айткым келет да, ушул жаңы чыгып кечирип коесуздар.
Байке жана мисалдар урмат кетелек. комиссияның шақшып Жаңы отырган чыгып келаткан партияларга залакасы тиет деп атат, баарына каршылардын кесепети. Сиз уласаңыз? Биринчиден мындай, башка мамлекеттерди копировать этип керек жок. Ошол эле Россияда жарым республикаларда аны алып койгон болсо, федерацияда бар бул дагычы. Башка мамлекеттерде да бар. Баарына каршы деген. Эмне үчүн мага бирөө мажбурлаш керек? Мен ушу 16-сына добуш беришим керек. Эгер мен жакпаса, баарына каршы дегенге ким мени мага бөгөт кое алат? Ал баарыбыз деле бар, бардык партия. Мисалы, өнүккөн Америкада делечи эки партия күрөшөт. Эки партия. Утулганына контролдук функцияларды берет. Бизде наоборот тескери болуп атпайбы? Ошон үчүн бир жагында анан законду бул балабыз айткандай жакшыбы жаман баткарышыбыз керек. Эгер закондо жазылып турса, эгер баарына каршы болуп өтпөй калса, кийинки качканга акысы жок, беренен окуп көргүлө. Эгер мамлекеттик бийлик, мамлекеттик органдар, мен азыр айтып коеюн карындар, сизди угуп турбадыкпы, мен да угуп койсоңор, мамлекеттик органдар, ошо шайлоо комиссиясы же башка мамлекеттик структуралардын күнөөсү менен шайлоо болбой калса, анда тиги жерде жазылып турат. Анда ошол партиялар, кандидаттар дагы кийинки катышканга укугу бар деп. А бул жерде эгер 16-сы келбей калса, мен түшүнүп атам, мамлекеттин келечеги үчүн делечи, өзүңөрдүн келечеги эмес, только силердин партия, мамлекеттин келечегинди ойлобойсуңарбы? Мисалы, бүгүн кайсы партия өзүнүн бир жакшы программасы менен айта алат? Мен момундай баратам деп. Каржы булагын айткан бир да партия жок. Баары айтып атат, мен 50 000 берем, троллейбус, автобустардын баарын бекер кылам деп. Сиз программаны айтсаңыз, анда биз азыр дебатка кирип кетебиз программа боюнча. Закон боюнча ар бир адам өзүнүн укугун колдонуп туруп, же бирөөнө добуш бергенге, же баарына каршы дебешкенге укугу бар. Укугу бар. Сизге айталы, азыр сизге өзүнчө суроо, байгында чыгышынан чыгып кетти эле, мен азыр бүгүн каалашыңызча айтып алыңыз. Сизди Чоң Казаттын өкүлү бийликтин партиясы, бийликтин долбоору деди. Анан ошондон чырчып кетип, сөзү аягынан чыкпай калып, башка сөзгө өтүп кеттик да. Бийликтин долбоору болосуздарбы же жокпу? Эми Чоң Казаттын өкүлүнөн жеке герд башына кыймыл аракетине, анысы ар жак бул жагына сөз андай сөздөр айтылып атат. Андай сөздөр мыйзамдык жагын мындай айтыңыз. Райымдарга дагы чапташып чыгыптыр, Фейсбукта окуп чыктым, бийликке дагы баардыгына. Эми бул нерселер айтыла берет. Ошол эле айтылып аткан көбү жанагы партиялардын өзүнүн фейк аккаунттары аркылуу айтылып атат. Аларды да көрүп атабыз. Ар кандай жалалар жабылып атат. Биз ага эч кандай карама каршы бир пикирлерди деле айткан жокпуз. Бул нерсе болуп келген боло берет, мындай нерсе. Эми биз мейли бийликтики болсок, а башкаларчы, бул байкечи. Же болбосо кече күнү президенттин маңдайына туруп, ошо коррупция жөнүндө маңдайына барып, баягы төгүп берген алы туткучуп деле айтып атпайбы? Азамат Болгонбаев айтып атпайбы? Акын дагы. Дөөлөт айтып, Сыймык Бейшекеевдин акын элге таанылып калган адамдар айтып атпайбы, маданият тармагындагылар? Коомдук ишмерлер, интеллигенция өкүлдөрү айтып атат, жазуучулар айтып атат, Асыкбек Омаровго окшогондор. Анда алардын баары бийликтикибизби, баарыбыз? Бул нерсе эмнеден чыгып атат? Бул нерсе ушул күнгө чейин депутаттарга эл иренжип бүттү, ишенбейт азыр. Ошон үчүн кайдыгерлик, ошон үчүн эл акчасын алып атат, шайлабайм деп атат, шайлоого барбайм деп атат. Айылдарда азыр эптеп эле акчасын алыш керек да, бирдеке салдырыш керек деп. Жалпы кыргыз бийлигинеби? Жалпы кыргыз бийлигине, ошонун ичинде эң негизгиси депутаттарга. Анан эң негизги нерсени айтып кетейинчи. 7-чи чакырылыш өтө кооптуу болуп атат. Кооптуу абалга келип калды. Биринчиси өткөндө мен атайын чыгаргам. Жана Россиянын жанагы мурунку элчисин айткан сөзүн. Ал айтып атат, бул кийинки ушул 7-чи чакырылышта ошол эгемендүүлүк маселеси коюлат. Россияга кошулуп составына кошулуу маселеси коюлат деп атат. Бул бирби. Андан кийин 2023-жылы Кытайдын карызын толук бүтүш керек. Мына ошол маселе туруп атат. Эң кооптуулардын бири. Эртең күнү Кытай аксайды, арпаны сурап, ошол жогорку кеңешке чыгаса эмне болот? Ошол жерде жанагындай саткын депутаттарыбыз келип калса, өзөңгү каркырагага окшоп айрылып калсак эмне болот? Мына кооптонуп атабыз ошондон. Ушундай болуп атат маселенин баары.
бул тышкы саясатка тиешелүү обурталдуу жагдайды муну кылдат карап туруп талдашыбыз керек. Бирок эл арасында ушундай пикир айтылып аткандыгы анык. Бул боюнча кыргыз бийлиги так түшүнүк берип жана элдерге бул маанайдагы пикирлердин олку солку кетишине кандайдыр бир чара көрүш керек. Бул студияда эле айтылып аткан сөз эмес, интернет тармагында көп талкуу болуп атат. Кийинкиге өтөлү. Сиз айтсаңыз, азыр бул киши Кубанычбек Сатиндиевич айтып өттү. Бул бар норма деп. Сиз кандай? Жок, эми мен бир айткан нерсени кайра эле далилдеп, мыйзамда ошондой жазылган. Анан эми юрист эместерге аны далилдеш үчүн абдан көп убакыт керек да. Аны тияка чыгып алып, 1-2 саат түшүндүрүп, көрсөтүп, кандай негиздерде жараксыз, кандай негиздерде болбойт дегенде эми анан чыгып сүйлөшөбүз. Кубанычбек мырза, аны чыгып сүйлөшөбүз. Азыр мына Замирбек мырзага айтып кетким келип атат. Көйгөйлөрдүн баарын айтып атпайбы? Карыз, тиги, бу деп. Ошо баарына каршы добуш бергениңизде ушул маселелер чечилеби? Чечебиз. Кантип чечилет? Биз айтып атабыз. Жок, өтүрүңүз, анан жооп бересиз. Мен азыр айтып бүтөйүн. Баарына каршы бересиз. Мына мейли жыйынтыгын көргүлө да, шайлоонун жыйынтыгын көргүлө. Баарына каршы жеңбейт. Канча пайыз алат? 30%. Жок, өтүрүңүз, эми сиз эми ажылдабаңыз да, мен сөздү бөлбөңүз да. Жок, сөздү бөлбөңүз, анан жооп бересиз. Сиз жооп бере турган неме келет сизге, берет андай мүмкүнчүлүкчү. Мен деметкен жокмун да, бузган жокмун да сөзүңүздүчү. Эми баягы эркек кишисиз го, кичине мындай эркектей алып жүрүңүз дегеним да өзүңүздө. Жеңбейт. Анткени мына биз көрүп атабыз, биз кыдырып келдик, мына түштүктү кыдырдык, нарынды кыдырдык, протесттик кандай бийликке каршы турган түндүк жакта көбүрөөк. Чынын айткандачы, түштүк жакта эми билген эмете алган жокпуз, байкаган жокпуз, ал нерсени байкаган жокпуз. Адым ресурс аябай иштеп атат. 270 000 болуптур дейт жанагы форма 2 менен каттагандар. 270 000, мына азыркы күндө ал маалымат. Ал дагы эле катталып атат. Андан да көбөйөт. Баарына каршы жеңбейт. Анан кийин мандат эсептеп келгенде, мейли 30% алдыңар дейли, 30% алдыңар дейли. Ойлосоңор, канча мандат кетип атат? Ошону Ордого же болбосо башка бир партияга кете турган пайыздардын баарына каршы кетип атат дагы. Жанагы 3 партия, Адым ресурс, акча менен жеңип келген 3 партия келет дагы, мандатын алып отуруп калат. Оппозиция жок болуп калат парламентте. Силер ошону түшүнбөй атасыңар. Мүмкүн силер ошого иштеп атасыңар. Мен мисалы сыймыкка кошулам. Мүмкүн сиз иштеп аткансыз. Сиз кээде тымызын иштеп коесуз бийлик жака. Иштеп атканыңыз мүмкүн. Анткени буга чейин жок эле жүрбөдүңүз беле. Кана башынан эле баштабайт белеңиз. Баарынан каршы добуш бергиле деп. Азыр эле чыга калдыңыз. Мына, баарына каршы деген кыймыл өзүнөн өзү эле пайда болуп баштады. Чынындачы өзү эле пайда болуп баштады. Бирок анан кийин бийликтегилер түшүндү да, бул деген сонун турбайбы? Ушуну иштетиш керек экен деди дагы. Анан күчөтө баштады. Биз ат башыга барып немеде жанагы мал базарда агитация жүргүзүп атсак, бир малда эле жана барабандарды даңгыратып бирөөлөр келип калды, желектерди көтөрүп алып. Кайсы партия десек, баарына каршы партия келиптир. Биздин агитацияны бузуп, баарына каршы партия келиптир. Уюшулуп келип атат да. Баарына каршы деген партия бар бекен? Жок, эми ошо партия деп атышпайбы? Мына Кубанычбек мырза айтып атпайбы? Ар ким партияга добуш берген укугу бар, анан баарына каршы добуш беребиз деп. Экинчи жолу кыргыз бийлигинин долбоору деген экинчи жолу айтылып атат. Кайра жооп бересиз го дейм. Сиз айтып атасыз, бүгүн эле чыга калдык депчи. Жок, жанагы суроого жооп берсеңиз, 30% жеңип келди дейсиз. Жооп берем. Кандай ол жыйынтыгын айтып бериңизчи. Азыр жооп берем. Мына, мындайда биз деген эң биринчи ушул эле дебаттан биз айтканбыз, июнь айында эле айтканбыз. Бул шайлоону өткүзбөгүлө деп президентке чейин кайрылдык. Биз айтканбыз. Анан кийин ошол жерде мен биринчи жерде болуп айттым. Эгер өткүзө турган болсоңуз, силерди баарына каршы биз үгүт насаат иштерин жүргүзөбүз дедик. Ошол боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына кат жазып, мына Борбордук шайлоо комиссиясынан уруксат алдык. 8 июлда 2020-жылы эже ошондой эле башталган. Бул бүгүн эле чыгып калган жок, сизге берейинчи. Көрүңүз таанышып. Көрүңүз. Мен жөн эле айтып аткан жокмун. Биз баарына башынан каршыбыз. 2010-жылдан бери партиялык системага каршыбыз эжеке. Эми азыр жанагы мемоңуз боюнча. Мен азыр сиздердин айткан аргументтериңе таң калып атам да. Бир реформанын же чоң казаттын же ордонун же башканын
шайлоочуларын биз тартып алып аткандай болуп атабыз да. Биз деген мугалимдерге да айтып атабыз. Ошол акча алып аткан адамдарга да айтып атабыз. Көрсөңүз, мына эртеңки күндө ойлонуп Эжекеси көрсөңүз, уксас шайлоо эми. жыйынтыгын ойлонуп көрүңүзчү. Эже Эми уксас. анын баарын айтып бергенден эмес жок, кажети жок. Биз деген Ойлонуп көрсөңүз. сиз айткан бийликтин партиялары акчага сатып алып аткан элдин тескерисин жүрөгүн ойготуп атабыз. Сатылбагыла, баарына каршы добуш бергиле. Бул акмактарга бербегиле добушуңар деп. Эмнеге силер аны айтпайсыңар? Эжеси. Жеңген күндө эмне болот? Мен Эжеке уксас. Эжеке. Аз бербейин да. Жеңди дегенде эмне кыласыз? Жеңди дегенде. Эми мейли сиз айткандай Кудай өзү билет ким жеңет бизге белгисиз ал нерсе. Бирок эгерде биз жеңбесек дагы канча процент болсо элди ойгото алалы. Ойготолу элди. Эмне болот? Ушундан эмне чыгат? Кандай натыйжа болот? Мен бүгүн эч кимдин чачын тараган жокмун. Сөздү жарандык активист Тимур Абулаевга берели. Сиз эмнени кошумчалайсыз? Мен эмне кошумчаламак элем. Клара эжекебиз жакшы мүнөздөмө берди. Замир мырза сиз таарынбаңыз, бирок биз деле ошондой пикирдебиз. Азыркы сиздердин жок, азыркы сиздердин бардык иш аракеттериңиздер бул элдин добушун бөлүү. Сиздер бир атайын бир проект негизинде иш алып бараткандай бул ушундай баамдалып атат да. Сырттан ушундай эле көрүнүп атат. Анткени буга чейин үнүңөр жок. Шайлоо алдында процесс башталды. Клара эже айтып өткөндөй айрым жарандык активисттер мен булар партияларды жактырбай жатам, ошон үчүн каршы добуш берем деген мындай ошол үндү силер мындай колдоп кеттиңиздер да. Калган таарынгандардын тобу деп кабыл аласызбы? Жок. Партия бул атайын бийлик тарабынан уюштурулуп аткан бир иш чара да. Бул атайын оппозициялык маанайдагы партиялардын добуштарын бөлүш керек да. Сиздерди ошондой эле баамдайбыз биз. Антпесе, эгерде андай болбосо, анда колдоңуздар да. Көрсөтүп атпайбы? Элдик партиялар чыккандан кийин, ошону колдош керек да. Кубанычбек Сатиндиевич, сиз дагы бийликтин долбоорундасызбы анда? Жок. Бийлик аттуу деле орум жок. Мен бийликтин бир бутагында же менин тууган уруктарым бирөөдө иштебейт азыр. Бул бирдеңиси. Экинчиден, мен ушу Сооронбай Жээнбеков менен деле 2005-жылы депутат болуп иштегенбиз. Бирок көп маселелери мага саясатынан жакпайт. Мен официалдуу түрдө пресс-конференция өткөрүп мурун эле мен чыккам конструктивдүү оппозицияга депчи. Өкмөт менен да соттошуп келген мен 2013-жылы дагы, 2014-жылы дагы. Бул да жолу мен азыр даярданып атам. Мына жогорку кеңеш дагы ушу шайлоо боюнча сотко бергем. Жанагы өзгөртүүнү киргизбей өткөн жылкы жана 5%ды бөгөттү. Андан кийин жанагы залоговый сумманы 5 миллионго чыгырып 7 депутат сунуштаса, аны өткөрбөй туруп, кийин майда бергенди төрөгө түртүп койбоду. Соттор тилекке каршы отказ кылды да. Ал мыйзамдагы чийки ойдон өтүп, учурда мигранттардын добуш берүү туура. Мисалы азыр конституцияны өзгөрткөн жок. Эмне үчүн бул азыркы чакырышка депутаттарга эл нааразы? Чеке жылытарлык бир мыйзам кабыл алдыбы? Же чек ара маселесин чечтиби? Же миграция маселесин чечтиби? Же экономика боюнча бир жакшы бир мыйзам долбоорун алып келдиби? Эчтеке жок да. 300 мыйзам долбоору Кыргыз парламентинде кабыл алынып, бул дүйнөдө жок деп Курманкулов ушул аймактарда мактанды. Эми анын бир мына бу карындаш билер бир базовый мыйзам алдыбы жок дегендечи. Же бир конституцияны азыр могу шайлоо жөнүндө конституциянын бири-бирине карама-каршы берене менен баратабыз. Партиялар шайланат деген бир да сөз жок. Конституцияда жазылып турат. Депутаттар шайланат деп. Шайлоо жөнүндөгү мыйзамдар бири-бирине каршы. Каршылыктар бар. Ошол бойдон баратабыз. Ошол бойдон баратабыз. Мисалы партияга биз эрте болчубуз. Мисалы азыркы деле убакта мына бул инимдин төркүнүнө, бул баламдын төркүнүнө 3-4 райондордон бир да депутат жок. Актала районунан бир дагы депутат жок. Түп районунан да бир да депутат жок. Мурунку чакырылышта болсо, Килеген Кара Суу районунан бир депутат болгон эмес. Элдин санын алып көрсөңөр, ошол эле Малды Алай районунан 16 депутат. Ушул чындыкпы? Же болбосо азыркы депутат парламенттин партиялардын лидерлери чөнтөгүн толтуруп атат да 200 миңден 500 миңге чейин алып атышат. Ошо кандидаттар, золотая десятка дегендердичи. Мен булардын партиясын айткан жерим жок. Мен жана алдыда бараткандардычы. Алдыда бараткандар. Эгер ошолор дагы өтүп кетсе, кайра чөнтөгүн толтуруш үчүн келишет экен да. Ошол эле преступниктер, ошол эле каралар, ошол эле коррупционерлер кайра келсинби? Анан коркпош керек, кайра дагы шайлоо болот деген. Биз ансыз эле 700дөн ашык миллион бул коронавируска алдык. Жеп жок болду, мына. Алып атабыз аны делечи. Карызыбыз ансыз эле көп. 16 партия өтпөй калса 80 миллион БШКнын фондусунда калат.
аз дагы бир аз акча кошсо эле жетет кийинки жыл. Тазаланып алыш керек, жаңыланып алыш керек. Менин оюм ушул. Алардын мен деген бу карындашты эле биринчи жолу мындай көрүп атам. Мындай телевизор эмелерден көрүп жүргөм. Бу карындашты эле мени көрүп жүргөндүр. Бул жигиттерди мен биринчи жолу көрүп атам. Анда эмес, жеке кызыкчылык эмес, мамлекеттин келечегин түптөшүбүз керек. Эртең заман кандай болот? Биз деген бүгүнкү күндө жалаң карыз менен отуруп атабыз. Анан кайрылышуулар келсе эмне болот? Кечиресиздер, мына сурап атпайбы булар деген троллейбус автобустарды бекер кылабыз, дагы баланча ишкананы түзөбүз. Эмнесин түзүп койдук ана? Сүйүнчүнү деп. Мына төрага бош болуп туруп мыйзам бузуп атат. Кимиңиздер кайсы партиялар аны сотко берди? Эмне үчүн бербейсиңер? Ошол ведущий партиялар менен баратат төрага. 50 миң демне чөнтөгүнөн алып барып бердиби жана сүйүнчүнүчү? Төрага бош болуп мыйзам чыгарып белгилечи. Маалымат өздөрү берилип атат. Жок, сиздердики эле биринчи очередтечи. А мен жаздым уже, бергиле депчи, БШКга жибердим. Эмне үчүн БШК карабай атат? Жөнөкөй киши барып туруп 50 миңди берсе подкуп деп коет бул. Ал деген даже чөнтөгүнөн эмес, ошо төраганын фондусунан берип атат. Төраганын фондусунан алып туруп 5 миллионду районуна берди. Ал эмне деген жорук? Бул деген ал бюджеттин акчасы. Президенттики, премьер-министрдики төраганын фондулары бар. Төраганын фондусунан талапкер болгон төрага азыр андай бергенге болбойт. Бул туура келбейт, туура келбейт. Ал деген кандидатпы, муну подкуп деп коет. Ал ошо Дастан деп бирөө атын койсо, сүйүнүп барып туруп бере салды 50 миллион. Анан келип 50 миңди. Анан келип алып анын пресс службасы аны мактап атат. Мына биздин төрага бар деп. Акылсыздык бул. Мыйзамсыздык бул. Анын үчүн жоопкерчилик тизмеден алып салыш керек ал кишиничи. Борбордук шайлоо комиссиясы карай турган маселе ар түрдүү көз карашка түртүп атат. Себеби бул боюнча 3-чү жолу маалымат бурмаланды. Муну эки партиянын деле аябай реклама кылып бербеди БШКчы. Темадан алыстап кетти. Чын эле темадан алыстап баратабыз, ага жетсек дагы урушуп кетебиз. Өзүбүздүн негизги темага келели. Сиз азыр уктуңуз, баарына каршы деген көз караш менен, ошо кыймыл менен кете берсек, буга чейин да айтылган, чындап келгенде азыр жаңы шайлоого кирип аткан жаш партиялар бар. Анын арасында элдер акча чогултуп берип катышып аткан да партиялар бар. Муну биз баарыбыз эле көрүп турабыз да. Анан чындап келгенде күч да тең эмес болуп атат, административдик ресурста колдонгон жагы тең эмес болуп атат. Чын эле сиз ойлонуп көргөн жоксузбу? Бул бая күнү да айтылды эле. Мындай болгон учурда биз момундай эл арасынан деп чыккан партиялардын убалына калабызбы же жокпу деп. Ишибиз максатсыз болуп калбайбы? Анан ушул абалда кайра эле кыргыз саясаты дагы көнгөн жашоо таз кейпибиз менен кала беребизби деп ойлонуп көргөн жоксузбу? Ошол баарын ойлонуп, анан кийин ушу баарынан каршы кыймылды түзүп, анан иш алып баратабыз да. Эми мындай, бийлик менимче атайын ошондой бир нече элдик партияларды түзүп, бир нече жакшы адамдардын баардыгы ар кайсы партияга кирип кетти да. Жакшы адамдар, коомдук, мен айтканча коомдук ишмерлер, мисалы, ошо элге күйүп, эл үчүн чуркап жүргөндөр, эл аркасынан ээрчит ала тургандар, ошолордун баардыгы бир 10 чакты партияда жүрөт. Жанагы бийликке кытабаган партиялардан тышкары. Бул деген элдин Жок, кой туруңуз. Эми мындай да. Бийликтин партиялары. Жок, мен бийликтин партиялары деген жокмун. Бийликтин саясаты дедим. Бул мындай да. Бул элди бөлүп жаруу мына ушул жерде жатып атпайбы? Ошол добуштун баары бир жерге топтолбой жатпайбы? Ошон үчүн мен айтып атам, мен күйгөнүм ушул да. Мына эжекемди урматтайм, бул жигиттер баары бир партия болгондо биз да колдоп ушулар менен чогуу жеңишке жетмекпиз. Баарына каршы кыймылы момунчалык чыгып кетпесе, балким булар аздан бул партия, тигил партия болуп отуруп, боло жүргөндөй добуш берүү күнгө жакындаганда балким булар кол коюп чогулуп алат беле. Силер ыдыратпай элесиңерби? Булар чогулуп мүмкүн эмес да. Бул уже 8 партия, 9 партия болуп калды да. Мен азыр 8 партияга добуш бере албайм да. Бирөөнү тандашым керек. Ошон үчүн буякта бөлүнүп жарылуу болуп атпайбы? Ошон үчүн мен айтып атам, келгиле, баарына каршы биригели дагы жеңели тигилерди. Тигилер жеңели. Эгерде буларда бирөөсүнө шанс болгондо колдомокпуз, бирок шанс жок болуп атпайбы буларда? Немистерди айткандай айтабыз да, алар деле ушу биздин кыргыздар. Немистер ошолор дагы. Эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирден алыстабай туруңуздар. Биз экинчи раундга өтүп алалы, андан кийин талкуубузду уланталы.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, Говоритово мультимедиалык агенттигинде шайлоо 2020 баарына каршылар баарын өзгөртөбү деген темадагы талкуубуз жүрүп жатат. Говоритово интернет телеканалында, ошондой эле Next TV телеканалында түз эфир көрсөтүлүүдө. Берүүнү мен Канышай Мамуркулова алып барып жатам. Катышуучулар менен дагы бир ирет тааныштырып өтөйүн. Кубанычбек Исабеков, Жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери, саясий ишмер, ошондой эле Клара Соронкулова, эксперт, Замирбек Көчөрбаев, Кыркчорок коомдук уюмунун жетекчиси, ошондой эле баарына каршы кыймылынын мүчөсү, Тимур Албылаев, жарандык активист. Биздин бүгүнкү талкуу боюнча интернет тармактарында дагы жарандар өз ойлорун айтып жатышат. Режиссер даяр болсо экранга чыгарсаңыздар. Мен окуп өтөйүн, баарын эле кыркабы окуп өтөйүн, анан ошого жараша талдоо кылбайбызбы? Баарына каршы акча чачкандан башка эч нерсе бербейт дейт. Баарына каршы бутпайт. Уткан күндө деле кайра шайлоого көп акча талап кылынат, чыгым, карыз алуу, анан калса азыркы партиялар кайра катышканга деле мыйзам жол берет, андыктан эл эле утулат дейт. Экинчиси Күнболот Момоконов деген журналист жазган экен. Эгер бул шайлоодо баарына каршы жеңип кетсе, анда кийинки шайлоодо таза талапкерлер көп болот. Бирок акчалуулар ошо тазаларды бузуп, жеңичинен соодалашып баштайт. Позициясы, принциби болсо жакшы. Жок, ар кимдин акчасын алган жаш чүлүктөр чыкса, мындан да жаман болобузбу деген коркунуч бар. Айтор азыр баарын акча чечип калыптыр. Бир жалгыз эле мыкты президент келип, анан акылга салып, акырын баарын тууралабаса, көргөн күнүбүз ошол бойдон кете берет. Эл деле акчага көнүптүр, ачык айтканда дейт. Кийинкиси Уля Нурматова деген Facebook колдонуучу жазып атат. Баарына каршы добуш бергенде утулабыз. Оппозициялык партияларга добуш бериш керек дейт. Абламбек Тумабаев деген медиа эксперт байке жазып атат. Кудай анын ары кылсын. Улам бир шайлоо өткөрүү биз үчүн эле эмес, бай өлкөлөр үчүн да чоң финансылык сокку. Шайлоонун жыйынтыгына эч ким таасир эте албайт. Административдик ресурстарды жана добуш сатууну көзөмөлдөш керек. Баланын баары ошол жакта дейт. Акыркы сен чыгарып койсоңуздар. Менин оюмдагы баарына каршы жеткиликтүү добуш ала албай калса, анда бийликчил партияларга шанс түзүлүп калат. Себеби админ ресурсту колдонгондор акчалуу партиялар көбүрөөк алып, элдик партиялар четтеп калуусу мүмкүн. Үгүттөп жаткандар терең ойлонсо болот эле дейт. Агай, сен баштайлы. Койлук жанагы дагы каржы болобуз деп атпайбы? Абламбек деген жигит бул мурунку жогорку кеңеште пресс-службанын жетекчиси болуп иштеди эле. Мен убагымдачы, мен жакшы билем бул журнал айттычы. Биринчиден биз анча эле карыздарга батканбыз. Анан бул кайра шайлоо боло турган болсо да бир аз акча кетет. Бирок татыксыздар келип туруп кайра дагы 5 жыл отурса, биз талкаланып калбайлы? Мамлекетибиз жоюлуп кетпейби? Жана чет элдин айтып атпайбы? Жана Аттокуров деген мурунку посолчу Россияга кошулуп албайлы тигүү депчи. Эртең мына биздин карызыбыздын эң көбү Кытай мамлекетинде болот. Кытай мамлекети мына карап көрсөңөр Шри-Ланканын бир 7 аралын алып койду карыздарын эсеп. Ядерный держава Пакистандын жери кетти. Коңшу Тажикстандыкы да кетти. Мен коңшулар менен достук мамилени колдойм. Бирок ошол эле маалда биз байкашыбыз керек да. Мына эмне үчүн алынды, анан кайсы себептерден кайсы жакка кетти. Биз ошол контроль жогорку кеңеш өзүнүн функциясын аткара алган жок. Жогорку кеңештин 3 функциясы бар. Негизи мындай алып келгенде. Мыйзам чыгаруу функциясы. Ошол кабыл алынган мыйзамдарды эң жогорку контролдук функция жогорку кеңеште кандай аткарылып атат? Үчүнчүсү шайлоочулар менен иштеш. Үчөөнү тең бул чакырылышта нөлгө барабар кылып коюшту. Анан эми бул жерден бул кишилердин акчасы кетип калган атат. 5 миллиондон сомучу. Ары бери чокагандары. Бүткөн акчасы кетип калган атат. Эми болгонубу же дагы барбы? Азыр райондордо кыдырышты эле, силерге келип катышышты эле. Мисалы бул жерден атын айтпаган менен партия мурунда эле косвенный агитация деп башкалары сотко бериши мүмкүн. Муну делечи, бул кишилердин катышып атканы боюнчачы, эксперт катары боюнча айтканда делечи. Ошол эле боюнча мен айтар элем, анча деле көп каражат кетпейт.
экинчи тургачы, экинчи жолу шайлоо болсочу. Бир айдын ичинде борбордук шайлоо комиссиясы кайра шайлоо жарыялайт. Ошентип закондо жазылып турат. Бул шайлоо жараксыз болуп калгандан кийин, өтпөй болбой калгандан кийинчи. Бир айдын ичинде шайлоо 7 күндө жыйынтыгы чыккандан кийин ошону жарыялайт. Ошондой таза партиялар келсе, жаңы жүздөр келсе, жаңылансак жаман болобу? Мейли 100 миллион кеткиде болсун. Азыркыдай 400 миллион кетпейт. Ар бир шайлоо округдары аныкталган. Алардын материал техникалык базалары турат. Эмне үчүн мындан коркушубуз керек? Эгер бул парламент азыркылар жанагы кечирип койгула коррупционерлер, чимкириктер кайра келсе, бизди сазга батырып 100 миллион эмес 100 миллиардка чейин алып кетип калышыбыз мүмкүн. Же 10 миллиардка чейин келиши. Ошон үчүн бул жактан биздин ата бабабыз мен дагы ушул жерде жашагым келет. Мен да бала акырам бар, ата бабабыздын сөөгү коюлган. Келечекке мен кайдыгер карай албайм. Ар бирибиз ошондой болушубуз керек. Эгер баарына каршы добуш берилсе, бул жерден баары өтпөй калат. Эгер эң көп добушту баарына каршы алса, кимиси өтөт? Эч кимиси өтпөйт. Закондо жазылып турат. Так 37 статьянын беренени 3 пункту акып көрсөңүздөр, ошондо так жазылып турат. 37-38. Сизге берели, андан кийин бир круг кылып тургандан берсеңиз болмок. Булар сүйлөп бүтүп анан бизге бербей эле кайра булакка өтүп кеттиңер да. Жок, анда мен баягы булар сүйлөп бүттү, перерыв болду, анан кайра бияка берип атасыз да. Кечиресиз, мен инерция менен эле баштап кеттим. Анан эгерде бул адамдарды пиар кылыш үчүн келсең, анда биз кете берели деген кеп да. Жок. Бизге пиардын кереги кандай иш кылбай элем Кубанычбек агай, сиз деп билебиз, тааныйбыз, көп жылдан бери мамлекеттик кызмат иштедиңиз. Кандай кызматтарды иштедиңиз? Көп иштедиңиз да. Акаевдин убагынан баштадыңызбы? Көп иштедиңиз да, кандай болбосун? 5-жылы келдим. Жок, тааныйбыз деп атабыз да, баарыбыз тааныйбыз, мамлекетке сиңирген эмгегиңизди да билебиз. Анан мындай да, кандай иш кылбай эле дайыма эртеңки күндү ойлош керек да, ушундан кандай натыйжа чыгат депчи мына айтып атасыңар. Бир айдын ичинде кайра эле шайлоо болот деп атасыңар. Мейли мына эски партиялар, азыр катышып аткан партиялар келбесин, биз деле келбейли, макул, баарына каршы деген жеңип кетсин. Бир айдын ичинде кайсы партия катышат? Же даярдап атасыңарбы, катыша турган партияңар барбы? Анда да катышабыз. Даярдап атасыңар, партияңар даярбы, катыштыра турган? Анан ким катышат? Бир айда ким даярданат? Мына бизден сурасаңар, кандай кыйынчылык? 5 миллионду элден жалдырып атып жыйнадык. 100 сомдон болсо дагы жыйнадык. Кантип катышасыңар? Бир айдын ичинде кайсы партия шайлоого катышканга даяр болуп калат? Өзүңөр ойлосоңор, мейли жеңди дейли, бир айдын ичинде шайлоо болсун, ким катышат? Кайра эле ошол жанагы акчалуулар, бийликтегилер кайра эле башка партиянын аты менен келе берет. Бириги болот дагы ошол эле кишилер. Ошол эле кишилер башка партиянын атын алат дагы, толтура андай партиялары. Кете берет, ким катышат? Кайсы жаңы күч бир айдын ичинде даяр болот шайлоого катышканга? Кичине ойлосоңор, кылып аткан ишиңердин артынчы кандай болот, жыйынтыгы кандай болот депчи. Анан жөн эле ызылдай бербей. Жөн эле неметип атасыңар? Бул бийликке иштеп атасыңар силер. Ойлош керек да, кандай болот? Бир айдын ичинде айтыңызчы, ким даяр болот? Бир айдын ичинде. Жок, азыр бул жакты экөөнө чоо. Сиз бул жактыкы да сизге багытталат. Ошондой эле, анткени мен да Клара эженин сөзүн улап кетет элем да. Мынакей элдик партиялар шайлоо алдында эмне себептен жаралды? Ошол элдин нараазычылыгы бар болгондуктан, элдик башка партияларга ишенимдин жок болгонугунан жаралып келатат. Кыйынчылыктар менен түзүлүп, түптөлүп азыр шайлоого катышып атат. Ошол эле учурда мисалы биз бийликти сындайбыз да ар дайым. Жоопкерчилиги жок бийлик дейбиз да. Жоопкерчиликти сезбеген бийлик дейбиз ар дайым. Жогорку кеңеште да ошондо айтып келдик. Азыркы чакырылыш иштеген жок, жоопкерчилиги жок булардык дедик. Анткени каникулга эмне кетип калат деген сөз көп элдин арасында жаралып атат. Эмне себептен 200 миңден 300 миңден айлык акы алып кетет элдер албай жатканда. Анан кийин мен бир нерсени айткым келет да, азыр коомчулукта дагы биз элдер өзүбүз жарандар өзүбүзгө да ошол суроону берсек болот да. Өзүбүздүн да жоопкерчилиги жоголуп баратат биздики. Анткени эгерде сиздер кыймылды, сиздердин кыймыл башына каршы деген кыймыл бул чын эле деструктивный мындай кыймыл болуп эсептелинет да. Анткени сиздер бизге мүмкүнчүлүк бербей жатасыздар. Элдик партияларга мүмкүнчүлүк бербей жатасыздар да. Тескерисинче ушу элдин талабын талашкан, элдин атынан сүйлөгөн, элдин үмүт жараткан бир партиялар келатса, колдоо көрсөтпөстөн ошолордун добушун берип атасыздар да. Экинчиден, мисалы бүгүнкү мындагы талкууну карап көрөлү. Талкууда сиздер менен оппонент ким? Оппоненттер элдик партиялар турат да. Мына экинчи талкуу жүрүп атат. Бийлик тараптан келдиби? Бир да бийлик тараптын оппоненттери жок. Анткени эгерде силерге бийлик тарап чындап эле оппонент болсо, ушул жерде турмак да.
элдик партиялар турат го. Бүгүн да турат, эртең дагы Сайлоочулардан сураш керек. Неге чакырасыз? кече күнү дагы ошондой эле турат да. Замир мырза, сиз айтып Аны ошол аткан нерсенин себептен- баары программада турат. Аны көрө колдобойсузбу? Ошон үчүн Белгиле, азыр мыналардын Клара программасы эже- менин максаттарым экен. Ооба. Чок иштейли. Анан кийин бүтүрүп коеюн. Мен бир нерсени айтат элем да. Клара эже, мынакей Замир баке, Кубанычбек баке. Барыбыз азыр барыбыз мына месен бүгүн жарандык активист катары чакырдыңыздар да. Жарандык активист катары айтайын үнүмдү. Биз азыр акылга салбашыбыз керек. Ким акылга салсак, партиялардагы сиздердикинде кыймылдардагы кооз сүйлөп туруп, элдин башын айлантат да. Азыр биз жүрөккө салышыбыз керек. Элдер, жарандар, кыргыздар бардыгы азыр жүрөгү менен чечим кабыл алыш керек да. Туурабы, Клара эже? Акылга салсак, кооз плакаттар бар экен, кооз сөздөр бар экен, кооз кийимдер менен чыгып, талапкерлер чыгып сүйлөшөт экен. Бирок жүрөккө салсак, ошондо элдик партия ким экени, ким чыны менен ушул биздин добушубузга, менин добушума муктаж болуп атат дегендерге ошого салышыбыз керек да. Сиз жооп бериңиз, анан кийин биз 3-чү раундда уланта. Жүрөккө да салып, акылга да салып, ушул чечим негизинде алып келе атабыз да. Эми азыр Клара эженин айтканына жооп берейин биринчи, анан сизге. Сиз айтып атасыз. 30 күнүн ичинде кайсы партия келет, эмне болот деген суроону коюп атасыз. Туура, бир айдын ичинде бизге ал кайсы партия келет, келбек ызык суусу жок. Биздин 10 жылдан бери көтөрүп жүргөн программабыз бар. Биз айтып атабыз, биз жогорку кеңештин Бул саясий чоң окуя болуп жогорку кеңештин санына мен айтып коеюн. Эми айтып коеюн сизге. Биз эртең бул шайлоо токтотулса, биз айтабыз, шайлоо системасын оңдогула. Референдум Ким оңдойт? Шайлоо болбой калса, ким оңдойт? Керекпи? Керекпи? Ким оңдойт? Келбейт, шайлоо болбой калды да. Жок, Кайра чакырылыш ордунда калып Жок. калган атпайбы? Алар калып калат, мына чимкериктер кайра калбайт, калат. бүттү, калбайт. Ошондо Калат. алган 2010 жылы Жаңы чакырым келмейинче Удуна- карым укугу сакталып тура берет. Келиш керек жаңы чакырым. чакырым. 6-чы чакырым тиги Окубайсыздар Конституцияны. Атайын кеңеш чакырылат. Ким жазат? 120 депутат 5 жылдык мөөнөт менен шайланат деп турат. Ал 1 жыл болбойт. 2005 жылы делечи биз райондордон шайланып келгенбиз, 1 мандаттуу. Келсек мурунку ЗС менен СНП кетпей, ызычуу болгон. Ызычуу. Бирок жаңы шайланып келген бир сессия көрөрү менен кимдер кетет. 5 жылга деген мөөнөт жазылып турат Полномочия нового Конституцияда. созыва качан башталат деген окусаңыз Конституция. Ал жерде жазылып турат. Билем, ал биринчи сессиядан Аяна кийин. чыгып коеюн, мен жооп берип аткам да. Айтыңыз. Аяна чыгып коеюн. Эми мына мен айтып атам. Биз кайра 30 күндөн кийин кайра шайлоо болсо, кайра эле биз ошого каршы добуш берүүбүз толук мүмкүн. Кайра эле дагы каршы чыкканга аракет кылабыз. Себеп дегенде, татыксыз болду. Себеп дегенде биз көп партиялыкка каршыбыз. Биз азыркы чириген системага каршыбыз. Бул партиялык система менен таза адамдар эч качан келбейт. Биз да каршыбыз. Келбейт. Аны силер программаңарда жазып атасыңар. Жаздык. Биз ошону да так айтып жүрүп Жаңы атабыз. Конституция кабыл алалы дедик. Эмне үчүн каршы болсоңуз күрөшүп аткан кишилерди колдобой жөн эле каршы болуп отура бересиз. Сиздерге биз каршы Эмне чыгат сиз жөн эле каршы болуп атабыз. атасыз? Каршы атабыз. Биз ордого каршы Жок, баарына каршы болуп атасыз. Баарына Бизге да каршы, каршы биз болуп баарына атасыз. эң негизги каршы. Биз да баарына киребиз Эң да. негизгиси Биз да жана баарына киребиз. элди сатып алып аткандарга каршы. Ошолорго каршы болсоңуз Эң биякта негизги колдошуңуз админ керек да. ресурсту колдоп аткандарга каршы. Силер айтышпаганда биригип алып туруп ошого каршы чыкпаңар. Ким кайтып атат? Анан сиздин сурооңузга сиз айтып атпайсызбы? Азыр айтып коеюн, аяна чыгып коеюн. 3-чү раундга биз кетип калдык. Телекөрүүчүлөр, биз 3-чү раундга келдик. Бул жолу азыр сөздү жалгыз айым катышып атат. Бул жерде келгиле жыйынтыктоочу сөзгө келип калдык. Убакытыбыз чукул. Клара Соронкуловдон баштайлы, эксперттен, эркек жолдоштор, анан кийин уланталы. Айтыңыз. Эми баарына каршы болгондон буга чейин да айтып келдик. Эч кандай натыйжа чыкпайт. Мен түшүнүп атам, бул элдин маанайы болуп атат. Бирок тилекке каршы бул жалпы элдин ошо баарына каршы деген жеңип кете турган жалпы элдин маанайы эмес. Баарына каршы добуш бергенде, баарына каршы 20 же 30%, мүмкүн мейли 40% болсун. Бирок ошондо дагы акча алып шайлап аткандар, адым ресурсту колдонуп аткандар, алар баары бир жеңет. Алар баары бир көпчүлүк болуп кетет. Ошондо мандатты бөлүштүрүүгө келгенде эле жана 40% баарына каршы добуш болду. Ошол 40% деген канча мандат? Өзүңөр ойлоп көрсөңөр, канча мандат? Мына бияка да жете турган мандат. Ошол жерде парламентке келип, жана сиздин айтып аткан нерсеңерди айтып, ызылдап турган күч керекпи, кереги жокпу?
Силер парламентте оппозициясы жок калтырайын деп атасыңар. Мына силердин максатыңар ушул болуп атат. Силер бийликке иштеп атасыңар. Силер бийликтин проектисиңер. Мен азыр мына кичине неметип келдим эле, мындай чектөө болупчу. Азыр баарын угуп бүткөндөн кийин мен ишендим. Бийликке иштеп атасыңар. Туура бийликтин проектисиңер. Агайдан. Мен аяғында айтайын, мурун баштады деп атпайбы карындар. Мисалы, азыр сизге Клара жакшы суроо берди да. Шайлоо мейли силер жеңдиңер. Анан эмне кыласыңар? Кайра шайлоо өтөт. Ага да каршы чыгабыз деп атасыз да, Замир мырза. Ага да каршысыз чыгабыз деп атасыз. Бул канча деген чыгаша, канча деген убакыт, канча деген энергия, канча деген ушунун баардыгы кетип атпайбы? Жөн текке кетип атпайбы? Силер жөн эле баарына каршы чыга бергенде болбойт да. Бирдекеге каршы чыккандан кийин демек өзүнүн альтернативдүү бир чыга эмесин, чечимин беришиңер керексиңер да. Силердин аркаңарда чечим болбогондон кийин, аркасында чечим болбогондон кийин эмнеге каршы чыгасыңар? Кандай чечим болбогон? Жок, аркасында кандай чечим бересиңер? Мен айтып атпаймынбы? Чечим жок да ардында. Элди курултай дейсиз. Элди курултай деген көрсөтүлгөнбү Конституцияда? Жок да. Андан ары эмне сунуштайсыздар? Чакыраткандыр Замир мырза, ким билет? Анда ошондой Тынчтык жол менен, Тынчтык жолундагы мындай оппозициядагы Замир мырза, оппозициядагы мисалы эки түрлүү болот. 2 минутуңуз бар, андан кийин агайдыкы. Конструктивдүү оппозиция деген бар. Андан кийин радикальный оппозиция деген бар да. Тургулады эле. Замир мырза, 2 минут убактыңызды пайдаланып калыңыз, агайдыкы. 1,5 дагы. Эми мындай да. Оппозиция болуп барган күндө дагы силерден мейли 10 мандат алгыла, мейли 20 мандат алгыла. Бирок угуп койгула. Жогорку кеңешти буга чейин көрүп келдик. Адилетти сүйлөгөн, айткандар жок болуп кетти. Билесиң, атын айтып эле коеюн. Дагы айткандар түрмөдө отурат бүгүнкү күнгө чейин. Анан 20 мандат менен силер мындай кылабыз дегенде, бул жөн эле жомок. А жерде 100 адам бийликтин партиялары келатат. Бизге келечекти ойлонуп атабыз биз. Келечекти сиз акчага баалап атасыз, 600 миллион сом кетет депчи. А келечекчи, эгемендүүлүкчү. Эгемендүүлүк адамдын каны менен келет. Эртең күнү Россиянын составына кирип кетсе эмне болот? Кытай алып койсо жер берсе эмне болот? Мына үзүңкү менен каркыраны кайралабай калдык. Биз ошон үчүн күйүп-бышып, башыбызды сайып атабыз. Силердин кызыкчылыгыңар бар. Силер талап келсеңер. А менин кызыкчылыгым жок да. Мен кызыкчылыгым жок да. Мен не деген эл үчүн күйүп келип атпайм бул жерге, убактымды өткүзүчү. Мына ойлонбойсуңар силер. Анан көрө бириккиле. Анан көрө биригели, эже. Анан көрө биригели, окутуңуз. Кийин реформа партиясы менен мейли чыккыла кийинки 30 күндөн кийин. Сиз айтып атпайсызбы, чыкса болбойт деп. Жок, сиздин программа мисалчы. Сиз айтып атпайсызбы, чыкса болбойт. Бизге келгиле деп. Жок, мейли чоң казат болуп чыксын. Анан кийин эл жардам берет керек болсочу. Анткени тетигилерди токтотуш керек. Кантип токтотосуз? Алар деле кайра чыгат. Мына ушул жол менен токтотот. Алар деле чыгат. Биз биригип туруп токтотобуз ушул. Алар кайра чыгат бир айдан. Биз чыга албай калабыз. Алар баягыдай урушат турбайсыңарбы? Сөз алар чыгат. Исабеков агайыбыз да кантип катыштырбайт да болду да, өзүңүз айтып атпайсызбы, мыйзамда жазылып турат деп. Алар чыгат. Алар чыгат. Эркек киши деп замечание кылдыңыз, эми бизди да угуп койгула, эми аял киши кишини уступайт этипчи. Мындай кылалык. Эми талашып тартышып жери жаман сөз айтышпайлык бирибизге. Бирөөнү жала жапкандан алыс бололук, тем более сиз карындаш юристсиз. Мен мисалы бир да проект менен ишим жок. Мен өзүм орунду айтып турам. Силер проектиңерди деп атасыңар. Эмгеги сиңген дедим. Мисалы мен бул бийликке оппозициядамын. Ачык эле айткам, дагы айтам. Мына бийликтин партиясы баратканына мен каршымын. Себеби арасында кимдер бар экени көрүп билинип турат. Бүткүл элдин көпчүлүгү каршы. Эгер бул баарына каршы утуп кетсе, биринчи орунда алса, баарыныкы оймин болот. Чыкпай калат кийинчи. Кайсы бети менен келет кийинки шайлоого делечи, мындай моралдык жагын алганда делечи. Андай болсо силер деле бириккиле дагы айткыла, биз баарына каршыбыз деп туруп. Бүт бар ошондой кетсин. Келечекти ойлобойсуңар андачы. Анан биздин укугубузду дагы эч ким тебелебеш керек. Эгер мен баарына каршы дейм десем, силер бизди деген оппозиция көрүп атасыңар. Биз дагы кыргыздын жарандарыбыз. Эгер туура десек, туураны айтыш керек. Мен элди чакыраар элем. Жаңыланы десек, тазаланалы десек, боулардан алыс бололу десек, мейли эми бир аз жертва болгула. Өзүңүз айткандай кайра келиңиз, биз сизди шайлап берели ошондочу. Келбейсиңби, моралдык укугуңуз жок деп атпайсызбы? Анан бар келесиз эми сиз делечи. Андан көрөчү, биз мамлекеттин келечегин ойлойлук. Эгер ошолор кайра келсе, эмне жыйынтык чыккан турат, кечирип койгулачы, мен ачык айткандачы. Эмне жыйынтык чыгат? Кайсы маселени чечти ушул 120? Элдин баары аллергия болбоду. 3-4 айдан бери алар жок. Жогорку кеңеш жок бүгүнкү күндө. Ошон үчүн биз жаңыланышыбыз керек. Баарына каршы добуш беришибиз керек дагы. Кийинки 44 партияга барган. 16сы келбей калса калгандары келет. Ошого макул болушубуз керек. Телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен баарына каршы, баарын өзгөртөбү деген темада талкуу кылдык.
Азыр көрүнүп тургандай, демек бул көз караш талаш тартыш менче шайлоо бүткөнгө чейин уланышы мүмкүн. Демек бул тема акырына чыкты дегенден алыспыз. Сиздер менен коштошобуз, бирок кийинки эфирде кайрадан жолугушканча. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.